Бишкек эркин экономикалык аймагынын жалпы аянты 346 гектарды түзөт. Анда 300дөн ашык завод фабрика иштеп жатат. Текстилден тарта курулуш материалдарын чыгарган чоң ишканаларга чейин бар. Албетте өндүрүш өрүш алган аймакта иш орундар дагы түзүлбөй койбойт. 8ден 5:30 чейин, 12ден 12:30 чейин обед. Жумуш жакшы. Орточо 20дан өйдө, 25-26 ай. Жо биякта 2 жумада бир берет. Bir ayda ошондой чыгат да. Бизге жатаканалар жаңы курулуп атат. Мына көрүп атасыңар да. Аркы бетте ашканабыз бар, курулуп атат. Анан бизде деген шаардан Карла Маркс, жаңы жер, бу жакын арада айылдардан маршрутка алып келет. Жол киресин фирма өзү төлөйт. Азыр союз доорундагыдай болуп, завод фабрикалардан кара түтүн чыкпайт. Жаңы технологиялар менен салынгандыктан саркынды суу дагы болбойт. Мамлекеттик органдар жылына экологиялык талаптардын сакталышы боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп турат. Бүгүнкү күндө бул жерде экологияга зыян келтирген эч кандай заттар чыгарылбайт. Экологияга тоо келтирген эч кандай неме жок. Ал эми көзөмөл боюнча биз бардык экологиялык көзөмөлдөн баштап санитардык абалга чейин биз түздөн түз көзөмөлдөп карап турабыз. Эгерде бир көрүлүш чара болсо, тиешелүү мыйзамчалык чаралар көрүлөт. Бирок бүгүнкү күндө андай маселе жок. Контактный сварка кнопканы басамын жасайт. Бул Бишкек СЭЗдин иши менен Ат-Башы районунун тургундары таанышты. Себеби районго курулуучу индустриалдык-соода-логистикалык борбор ушул эркин экономикалык аймак сындуу иштемекчи. Бул жерде мына биз дагы бир көп суроо болуп атат да, эмне себептен чек арага курулбайт, эмне себептен ушул харгоста жанакындай харгос менен азыркы биздин логистика курулуучунун айырмасы кандай? Бул харгос, бул соода сатык гана да. А бүгүнкү мына Бишкекте эркин экономикалык аймак бул өндүрүш да. Ошону өзүнчө мындай алганда биз курулуучу индустриалдык-соода-логистикалык борбордо ушундай жалпак тил менен айтканда ушул эле нарын Бишкек СЭЗдин өндүрүш ишканалары деп эсептейлик. Андан тышкары харгосто эле ошондой эле соода сатык болот да. Андан тышкары жана биз логистикалык дагы борборду атпайсызбы? Ал жерге жана картошка сактоочу жайлар болот, эт иштетүүчү, сүт иштетүүчү, ушундай картошканы иштетүүчү ишканалар да ачылат. Андан тышкары мектептер болот. Мына бүгүн азыр обшитияларды көрүп атабыз. Ошолорго дагы ошол жакта иштеген эле сотрудниктер үчүн бала бакча курулат, мектеп курулат, ФАП курулат. Жаңы салынып аткан Полоцкий центрге мен кошулат элем. Себеби дегенде мунун плюс жактары да бар, минус жактары бар. Плюс жактарын эсептегенде мигранттар токтолот. Экинчиден жумуш орду менен камсыз болот. Үчүнчүдөн жана өзүбүздүн сырьёлор, эт, жүйүн, тери жана башка сырьёлорубуз экспортко ушул жерден кеткен атат. Бир жакшы жер ушул. Анан жумуш орду менен камсыз болобуз. Андан тышкары социалдык объектилер да курулуп, жолдорубуз курулуп, светтерибиз оңолот деген тилекте болчумун. Бирок ошого мүмкүнчүлүк болбой атат азырынча. Бишкек эркин экономикалык аймагынын иши менен таанышкан Ат-Башылыктар жалпы эле өндүрүштүн экономикага тийгизген таасири тууралуу маалымат алышып, СЭЗди көрүү менен Ат-Башыда курула турган логистикалык борбордун кандай багытта иштей тургандыгынан кабардар болушту. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.